Төртінші микрофон. Урматтуу Дастан Арсызбекович, урматтуу депутаттар, мына азыр көчөтөн бери, мурда күндөн бери бир топ виттерге иштегиле деп атат. Ошонун ичинен карап көрсөк, жанакы строительный бригадалардын көпчүлүгү келе албай, Ош Жалал Абадтан келе албай турат. Мынабу Ысык көлдөн келе албай атат. Ушуларды бир тактап Дастан Арсызбекович айтып койсоңуз. Анан мына жерде таксилерге уруксат берип атат. Ошондо большой грузный автомобилдер, кум тартабы же кирпич тартабы бир шопур менен келет атат. Кирпичке коронавирус өлсөңөр да жугуш албайбыз бизчи. Себеби булардын баарын караш керек да. Ошолордун баарын өткөрбөй, жолдо ар кандай маселелерди кылып жолтоо болуп атат. Бүгүнкү күндө көп иштер болуп атат, жакшы болду. Мына азыр Кыргызстанга бир 40 миң, 50 миң тонна un келиптир, 1400 тоннадан киши албай турат. Тетактарды албай атат. Жөнүнө кээ бир кыдырып көрбөгөндөр бар. Чынын айтып коеюн, урматтуу депутаттар. 1400 тоннадан, 1400 сомдон. Ана могул жерде 1500 сомдон складтарда турат. Бул маселе чечилди деп ойлойм. Сиз шуну карап көрсөңүз, жанакы кээ бир машина мойка, жанагышка бир топторуна уруксат берди. Жердеги жана акимдер кээлерин туруп алып эле пабылатып бербей атат. Өкмөт бияктан чечим чыгарып атат. Тигилер болсо муну коюш керек, муну койбош керек дейт. Өздөрү кээ бирлерде ырындыктарды ачып атат. Шуну карап көрсөңүз, Дастан Арсызбекович. Рахмат көңүлдөрүңөргө. Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат, Дастан Арсызбекович, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Дастан Арсызбекович жана урматтуу депутаттар, мен жогоруда айтылган урматтуу депутаттарыбыздын сунушун колдойт элем. Премьер-министрибиздин жүзүн, жасап аткан ишин, сүйлөгөн сөзүн көптөн бери көрө албай калдык. Бүгүн бир чакырсак, азыр ошону добушка койсоңуздар. Анан жана мигранттар боюнча сөз болуп атат, Тышкы иштер министрлигинин миграция кызматын чакыралы, укук коргоо органдарын чакыралы, пандемия боюнча штабты чакыралы. Эмне үчүн? Биринчи, мына ачылып башталды. 1-майдан баштап, жеке жана орто ишкерлерди ача баштадык. Кайсы бизнестин кайсы секторлорун ачылыш керек экенин так басма сөз маалымат каражаттарына жазылды. Бирок эле ошону эле карасак, 10-майдан, 20-майдан ачыла тургандардын баардыгы бири-бирине окшош. Демек, биз ачыла баштадык. Анын үчүн премьер-министр чакырып, өкмөттүн керектүү тармактарындагы министрлерин чакырып, бир кенен сүйлөшүп алалы бүгүн. Андан кийин ачылган башталсын. Себеби дегенде мен ойлойм, ар бир депутатка эле бизнесмендер кайрылып атат, жарандар кайрылып атат. Эгер ачыла баштады деп бир 10 секторду ачсак, демек ачылды Кыргызстан. Ачыла баштадык уже. Булга чейин деле бул карантиндин кандай болгонун акыркы 15 күнүн бардыгыбыз эле билебиз да, урматтуу депутаттар, көчөдө жүрөбүз. Экинчи маселе жана мигранттар маселеси. Биз депутаттар микрофондон айтып коюп атабыз. Бирок өкмөт ошону аягына чейин аткарып атабы? Жана кыргыз-казак границасында тургандар дагы эле турат. Ошону угуп коелу. Анан үчүнчү маселе, азыр депутаттар, бир топ депутаттар кол коюп, өкмөткө экономикалык бир манифест, экономиканы бого кризистен кийин кандай чыгыш керек экенин бир элге кайрылып коелу деп атат. Аны кайсы өкмөт аткарыш керек? Ушул өкмөтүбүз азыр аткаралабы ошол кайрылууну? Же дагы эле баягы жалпы саясий кайрылуу кылып коюп эле ошо менен бүтүп коелу? Бир чакыралы, урматтуу депутаттар. Азыр добушка болуп колдоп бериңиздер. Үчүнчү микрофон. Рахмат, Дастан Арсызбекович. Дастан Арсызбекович, негизи коллегаларыбызды колдоп кетем, анткени бүгүн антикризистик программаны кабыл алуу өтө зарыл. Ошол программаны кабыл алганга чейин бизде бир топ сунуштарыбыз бар. Бул орто жана чакан бизнести колдоо, дыйкан чарбачылыкты, мал чарбачылыкты колдоо, биздин элеттеги биздин жарандарыбызды колдоо, жумуш ордун сактап калуу. Ошого байланыштуу бир топ ойлорубуз бар, сунуштарыбыз бар. Ошондуктан өкмөт келсе, өкмөттүн өкүлдөрү келсе, бул жерде кененирээк отуруп талкуулап туруп анан кабыл алсак. Ошону менен бирге
Дастанбек Арыспекович, азыр мына ар кандай маселелер турат да күн тартибинде. Бул жерде депутаттардын ар бир суроосу көбүнчө өкмөткө болот да. Бардыгы эле бүгүнкү ситуацияга байланышкан, бүгүнкү болуп аткан көйгөйлөргө байланышкан. Ошого себеп сунуш киргизет элек, ар кандай маселени алып туруп, ошонун ордуна премьер-министр өкмөттү чакырып ушул жерде. Анан ошолордун берген маалыматына карата суроо жооп кылып, талкуу кылып, элге дагы бир маалымат берүү да. Ошону сунуш катары киргизет элем, Дастанбек Арыспекович. Урматтуу депутаттар, колдоп коюңуздарды суранам. Рахмат. Рахмат. Өкмөттүн өкүлү сөз сурап атат. Урматтуу депутаттар, урматтуу Дастанбек Арыспекович, өкмөт кабыл алган 2 токтомдун долбоору бар эле, номер 199-200 10 апрель күнү кол коюлган. Бул маселе ошо региондордогу айылдарды суу менен камсыздануу жана санитарияны өнүктүрүү программасы боюнча 2 ратификациябыз бар эле, ошону колдоп берүүңөрдү, күн тартибине кошуп берүүңөрдү суранабыз. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, башка сунуштар бардыгы айтылды болуш керек. Мен жооп берип коюп кете берейин четинен. Каниок Апашевич, сиз токтом долбоору боюнча айтып кеттиңиз, бирок мыйзамда көрсөтүлгөндөй токтом долбоорун дайындапсыздар, бирок комитеттен, тийиштүү комитеттен өтүп келиш керек. Каниок Апашевич, эгерде тийиштүү комитеттин чечими чыгып келсе, мен күн тартибине коюп бергенге биз дайынбыз. Ошону айтып коеюн. Ошондой эле Матраимов Искендер мырза айтты. Урматтуу депутаттар, саат негизи азыр ар кандай маселе бүткөндөн кийин өзгөчө президенттин указын карап, өзгөчө абалды жылдыруу күн тартибинде маселе турат. Ушул маселе боюнча премьер-министр жана башка өкмөттүн өкүлдөрү өздөрү келмек. Саат 11-ге деп коюлган күн тартибинде турат. Азыр Мамутов Талант Турдумаматович сунуш берип атат, эгерде ар кандай маселени алып коюп, анда ошодон баштасак, анда мен аны өзүнчө добушка коем айрине. Бирок премьердин келишин күтүп турабыз анда. Мыйзам азыр акылдашабыз. Анан башка бардык суроо талаптардын бардыгы өкмөткө болду, башка жогорудан келип түшкөн депутаттардын. Премьер-министр келсе, маалыматын угабыздар, суроолор болот. Бирок, урматтуу депутаттар, токтом кабыл ала албайбыз, маалыматын гана угабыз. Эгер токтом кабыл ала турган болсок, анда тийиштүү комитеттен карап, андан кийин бир жыйынтыкка чыгарсак болот. Ошондуктан мен өкмөт менен сүйлөшкөндө премьер-министр келет деди. Саат 11-ге чакырылган. Демек, Назбанкада айтылат, чогуу өкмөт менен келсе, ошол жана сиз айтып аткан Искендер Исмаилович, ошо вопростордо берсеңиздер болот. Башка суроолор жокпу, урматтуу депутаттар? Биринчи микрофон. Дастан Арыспекович, өкмөттүн өкүлү. Өкмөткө айтып койсоңор, даярдана келишсин. Эгерде саат 11-ге келе турган болсо. Чрезвычайный положение боюнча баары так түшүнүктүү жазылды. Аксаса бир түшүнүктүү. Чрезвычайный ситуация боюнча эч бир сөз болгон жок. Ошол чрезвычайный ситуация боюнча даярдана келишсин, ошо эмне нерселер ачылат, кандай ишканалар ачылат, ал жерде кандай шарттар болот. Ошол боюнча чрезвычайный ситуация боюнча бир да мындай массалык маалымат кабарларынан да билдирилген жок, эч жерде айтылган жок. Ошол боюнча дагы жалпы элге түшүндүрүү берип койсун деп айтып койсоңуз. Рахмат, анан ошондой эле урматтуу депутаттар, мен өзүнчө добушка коем. Рысалиев депутат 10 минут сурады, мен аны өзүнчө добушка коем, аны сиздер чечип бересиздер. 4-чү микрофон. Дастан Арыспекович, сиз айтканда пикирлерди баарын айтып койдуңуз. Менде пикирим болчу эле, жанагы кагаз түрүндө жогорку кеңешке өкмөт маалыматты толук ала келсин жакшы болот да. Айтып койсоңуз ошону. Өкмөттүн өкүлүнө тапшырып койсоңуз, ошо коронавируска каршы күрөш боюнча эмне болгон иш-чараларды кагазга түшүрүп алып келсин. Могу микрофондо сүйлөгөн бул бир сөз. Себеби буларда 4 вице-премьер болсо 4 башка сүйлөп атат да. Так кагазга түшүрүп берсин, эртең да күн келет. Эртең күн келгенде ушуну салыштырабыз да.
Урматтуу депутаттар, Исхак Абсаматович, мага да маалымат жетип атат. Өкмөт жакынкы күндөрү азыр долбоор проект дайындап атыптыр. Бул кризистен кантип чыгуу проектиси. Ошондой эле бюджетти кыскартуу иретинде. Мен премьер-министр менен сүйлөшкөндө жогорку кеңешке алып келебиз деди. Анын бардыгы ошондо сиз айткандай кат жүзүндө жазылып, тийиштүү комитеттерден өтүп, анан палатадан карайбыз. А эгерде бүгүнкү маалыматты боюнча кабар берсин десе, мен айтып коеюн азыр мына микрофондон да. Алмаз